улантабыз. Demek en birinci özgörүүнүн каражаты бул биз айлана чөйрөбүздү өзгөртүшүбүз керек. Айлана чөйрөдө жакшы досторду тандашыбыз керек. Жакшы коллега, жакшы кесиптештер, жакшы табакташтар, Мындай дейт. Адам чынында досу кандай болсо ошондой болот. Жаныңызда жүргөн адамдар кандай болсо, сиз дагы ошондой болосуз. Пайгамбарыбыз айтты: "Әл-мәр'у фи дини халилихи." Адам өзүнүн досунун дининде болот деди. Карасаңыздар, адам өзүнүн досунун дининде болот. Кантип? Адам өзүнүн досунун дининде болот дейт. Мисал үчүн, bir адам, мына ол бандит, көчө безериси, көчө баласы. Көчө баласына кошулса, мына жакшы бала болчу. Буга кошулса, 10 күндөн кийин мына сүйлөгөн сөздөрдү бул дагы сүйлөй баштайт. Жакшына эле жүргөн бала, брат, понттор чечип келбейлиби? Брат, сөгүнүп баштайт. Ошол ойлонгондой ойлоно баштайт. Ошол эмнени сүйлөсө, ошону сүйлөй баштайт. Эми bir адам кайра тескерисинче динчил адамга кошулду да. Диндары намаз окуганга жүрдү. 10 күндөн кийин, bir жумадан кийин карасаңыз, намаз, мечит, имам, иман деген сөздөрдү сүйлөй баштайт. Эмне үчүн антай? Анткени адам досунун түшүнүгүнө, досунун динине, досунун ошол көз карашыны толук алат айлана чөйрөсүндөгү адамдардан. Ошон үчүн биз эң биринчи өзүбүздү досторду мыкты тандашыбыз керек. Бизде өзгөчө кыргыздарда бир жаман мындай айтканда мындай алсыз жагыбыз бар да. Но досторубуз бар да, классташтарыбыз бар, айылдагы тең туштарыбыз бар. Таштай албайбыз. Ичет, чегет, бизди артка тартат. Эмне кылабыз? Баары бир аны менен барып алып, ошо кошулуп алып, көңүлүн калтыра албайсың да. Келеми дос эми алып кой мен үчүн алып кой, алмасаң капа болом десе, сен алсаң мен капа болом деп айта албайсың да. Мен сен көңүл үчүн алсам алып коеюн дейт дагы, жанага кошулуп алып бузулуп кетет. Адам дегенде өзүнүн принциби болуш керек да. Принцип менен жашаш керек. Ошондо адам эркин жашайт. Демек, мен алдырса деле, мен озума куйса деле ичпейм. Эметпейм. Ар кимдин көңүлүнө жараша өзгөрүп кете берсеңиз, анда сиз каяка барасыз? Ким болосуз анда? Демек, ошентип эмне кылышыбыз керек? Досторду дагы карашыбыз керек. Адам 4 категорияга бөлүнөт. Жазып койсоңуздар болот. 4 категорияга бөлүнөт. Биринчиси ушундай адамдар бар. Так, адам чийип туруп, мындай кичинекей эме туруп, адам эмес, мындай жанагындай. Чийип туруп, так. Канча алса ошончо берет. Биринчиси, канча алса ошончо берет. Канча алса ошончо берет. Мисал үчүн караңыздар. Мен
Сатуучу элем. Сатуучумун. Эркин агам мага келди дагы эмне кылды? Alma alып атат. 5 килограмм, Аладдин 5 килограмм алма тарт деди. Мен 5 килограмм ровно тарттым. И Эркин агам дагы мага 5 килограммга ровно берди. Биринчи түр адам. Ровно алса канча алса ошончо берет. Биринчи түр адам. Эми экинчи түр адам. Экинчисин жазыңыздар. Көп алат, аз берет. Көп алат, аз берет. Көп алат, аз берет. Көп алат, аз берет. Мисал үчүн эми кайра эле мен, Эркин агам менен мен. Кайра бул мага келди дагы, кайра эмне деди? 5 килограмм алмага акча берди. Мен бир аз азайтып берип койдум да, таразадан урдум. 4.90 берип койдум да. Же андан да азыраак берип койдум. Граммын азайтып берип койдум. Бул уже мен канчанчы типке кирип кеттим? Экинчи типтеги адам болуп калдым. Уже бул эме болуп калдым да, уже бир аз ылдыйлап кетип атам. Үчүнчү түр адам, үчүнчү категориядагы адам. Алат вообще бербейт. Алат вообще бербейт. Мисал үчүн, булар уурулар да. Уурдап кетет. Бүт баары какшатып кетет. Жок дегенде кагазга рахмат деп да жазып койбойт да. Эчтеке из дагы калтырбай кетет. И жашоодо тилекке каршы ушундай адамдар бар. Биз дагы ушундайбыз да, халявачы да, булар халявачылар. Халявачы алат, бирок бербейт. Эми эң мыкты адам, эң мыкты 4-чү түрү, эң мыктысы аз алып көп берет. Ашырып берет. Көп берет. Мисал үчүн Эркин агам кайра эле келди мага. Алма алып 5 килограммга Аладдин мага тарт 5 килограмм алма. Дедиле 5 килограммдан бир аз өткөрүп туруп, баласы менен келген экен, баласынын колуна бир шоколад кошуп берип койдум, же алманы кошуп берип койдум. Ме. Эним деп башынан сылап берип койдум. Кубанып кетти. Эркин байкем да кийинкисинде эмне кылат? Мага келет. Ушул базардын ичине атайын издеп келгендер бар, ушундайлар көрдүм. Атайын издеп келет, ушул жакта бир бала бар, Аладдин деген. Жакшы деп мени издеп келет. Чынбы же андай эмеспи? Демек качан көбөйтүп берсе, сасыктарыны салып берип, алдап койгон болсом, жана урууларга окшоп, мына 3-чү категориядагыдай. Эмне кылсам, сасыктарын салып берип койгон болсом, үйгө баргандан кийин паланчыга барбагыла. Базарга барсаң, паландай деген жалганчы бар. Ошондон абайла. Сени алдап кетет, дейт. Ошон менен бири-бирине айтып берип атып, тагдырың дагы өлөт. Өзүң келечегиңе өзүң балта чабып аласың. Начар адам болсоң, сага клиенттер да келбей коет. Мошенник. Чекеңе кып-кызыл мошенник деп жазылып калат. Адамдар кандай ат берсе, ошондой туура да, өз негизи адамдар чындап эле сага туура ат коет да, ар бир адамга. Демек, эми досторду ушул категориялардын арасынан кайсыларды тандашыбыз керек? Досторду биз жанагы тең алып, жок дегенде тең алып, тең берген, же аз алып, көп бергендерден, ушул эки категориядан тандашыбыз керек. Эки категориядан тандашыбыз керек досторду. Бирок мындай дос